hareketiyiz. El için, el için, el için. Şılar ağimdegin elge kılsa, kalıstık kayratmandık sözgö tursa. Ümütü kalın geldin işenimi, erdenki jaş osular öçpöy tursa. Maqtanıcı, argının ağıştırdın başlayıcı. Kırgızlar jaşobuzga terin qarap, kılçayı ardыбызга kaçmaylıcı. El üçün tilegimiz oyman bolsun, el üçün kıştık arnap turgan bolsun. Oylogon oyuz. El için, el için, el için. Ellerдің işenimin ақтайлычы, есі жоқ жаман ішке баспайлычы. Қырғыздың бүтіндігін беремдеген, қылымға таза бойлық сақтайлычы. El üçün тілегimiz ойман болсын, el üçün тыныштық арнап тұрған болсын. El üçün ата әлемге қадыш қылып, el üçün бекбіл жашоо құрған болсын. El üçün бекбіл жашоо құрған болсын. El için, el için, el için. Бишкек шаарынын айланасын курчаган жаңы конуштарда учурда 250 миңге жакын адам жашоодо. Акыркы жылдары шаар 340 миң чарчы метрге чоңойгон. Адистердин айтымында ошого жараша мамлекет тарабынан тиешелүү акча каражаты бөлүнсө гана шаардын абалы оңолуп, самандай сапырылган жер тамдар азаят. Мына ушул маалыматтар жеке ишкер Арстанбек Абдылдаевдин жүрөгүн өйүп, мамлекетке жардам кылууну көздөп отурат. Муктаж адамдарга кол сунган аракети натыйжалуу болуп, көптөгөн адамдардын алкышына ээ болууда. Расмий маалыматтар боюнча, учурда 166 миңден ашуун үй бүлө турак жайга муктаж. Белгилүү болгондой, булардын көпчүлүгү айлык маянасы аз, бюджеттик мекемелерде иштегендердин үй бүлөлөрү. Акыркы жылдары мына ушул катмардагы элдин кызыкчылыгын коргоо, аларды турак жай менен камсыз кылууга аракет жасап жаткан көп тармактуу Аурдин ишканасы. Заманбап үлгүдөгү көп кабаттуу турак жайларды куруп, арзандатылган баа менен 2-3 жылга үстөгү жок насияга берип, жашоочуларга бир топ ыңгайлуу шарт түзүүдө. Аталган ишкана калкты майлоочу, күйүүчү майлар менен камсыз кылып, өлкөбүздүн баардык аймактарында май куюучу жайларды ачып, элдин суроо талабына ылайык иш алып барууда. Бишкекте айланта салынган жаңы конуштар борбор калабызды акырындап курчап баратат. Алар шаардык таштандынын тегерек четине чейин салынып, бир топ ыңгайсыздыкты жаратып жаткандыктан
Көп кабаттуу турак жайды тез арада курууну Аурдин ишканасынын жетекчиси Арстанбек Абдылдаев колго алган. Бишкек азыр Бишкек шаар эмес эле Бишкек айылы болуп кетти, жайылып. Көчөлөрдүн порядогу жок азыр. Новостройкаларга барсаң, кээ бир жерде свет жок, кээ бир жерде вообще суу жок. Эптеп эле жашоо, эптеп эле башкалкалоо болуп калды. Жанагы бар ипотечный кредит 12 жыл деген. Анан ошондой возможность бир элдерге кылып берип, жасап берип койсо, өкмөт жоюлса да через банк оформить этип койсо, временный правительство алмашса дагы, президент алмашса дагы через банк кылып койсо, ал үйгө киргенден кийин эч ким төлөбөй койбойт, качпайт, кутулуп кетет эле, 12 жылда бекер нерсе болуп калат эле. Анан ушуга жетпей атат да, ушуну бир эстерине алса жакшы болот эле. Анан Кудай буйруп, мүмкүн биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз болуп калса, шартыбыз болуп калса да ушул эле вариантты үй салганды көбөйтүп, Бишкек шаарында азыр участокторубузду алып койдук. Эми жылдан баштап сала баштайбыз, азыр кагаздарын чыгып атабыз. Кудай буйруса, мен да ошо өзүмдүн возможностум жетип калса, ошо 10 жыл, 12 жылга чейин бир узартып берейин деген ойдомун. Азыркы күндө жогоруда айтылган ою ишке ашып, ал куруп жаткан Аламүдүн районундагы Эне Сай жаңы конушунун кире беришинен орун алган турак жайлардын курулушу ортолоп калган чагы. Курулуш болуп атат. Бул курулушту куруп аткан баардык каражат өзүмөн, жеке каражатым. Элге хоть революция болобу, хоть согуш болобу, баары бир адам баласы үйлөнөт экен, чоңойот экен, кенейет экен, анан жилье деген керек болот экен бул Бишкекте. Колунан келген бир элге бир жардамды кылсам деген бир ой болду. Жумуш менен камсыз кылуу, анан ошол социальный объект, биз дагы детский сад куруп атабыз, элге керектүү магазин куруп атабыз, элге керектүү мечит куруп атабыз. Анан Кудай буйруса ушундай өтө чоң эмес, элитный эмес, квадраты $70, то есть 70 квадрат трехкомнатныйдыкы. $60, то есть 60 квадрат двухкомнатный и 36 квадрат однокомнатный ушундай куруп, анан 3 жылдык рассрочкада элге берип атабыз. Рассрочка абдан удобный экен. Мен өзүм ойлоп чыккан эмесмин, баягы элдин сунушун, азыркы шартты карап көрүп, эч кимде акча жок, аны бир 30 миңге, 36 миңге, $28,000 сатып алгандай. 3 жылга бөлүп койсоң, менин элге, кыргыз элине кылып аткан пайдам ушулбу деп ойлоп атам. Курулушта 300дөн ашуун адам эмгектенет. Ар бири өзүнчө топко бөлүнүп иш аткарат. Мисалы, үйдүн ордун бирөө түптөп, экинчисине өткөрөт. Алар бышкан кыш менен белгиленген бир убакытта бүтүрүүгө тийиш. Ар бир иш күн дал ушундай көрүнүштөр менен коштолот. Бул жерде бир канча адам түрдүү адистик боюнча өз иштерин аткаруу менен алек. Кээ бири ширеттүүчү, айрымдары электр зымдарын коюучулар, терезе каалганы кылдаттык менен орноткондор өзүнчө адистер. 300 киши бар. Иштеп атат баары тең. Жумуш жакшы. Бүт баарын кран менен чыгарып берет үстүнө. Жатаканасы бекер, тамагы бекер, айлыгын убагы менен алабыз. Ушул фирманы уюштурган Арстанбек жетекчиге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 120-150 киши квартирага, тиги квартиралуу болот. 3төн үй бүлөсү болсо бир 4,5 миң, то есть 450, почти бир 2 жылдын ичинде 1000 кишини биз квартиралуу кылат экенбиз. Үйдү жайлуу кылат экенбиз. Аны рассрочкага берип атабыз. Ушундай түшүнүк да, мына ошого себепкер силер болуп атасыңар. Жумушчулардын айлык акысы орточо эсеп менен 18-20 миңди түзөт. Бирок акчасына жараша ишке болгон талап дагы күчтүү. Жетекчи көзөмөлгө алуу үчүн күн сайын келип, жүрүп жаткан курулуш ишин көзөмөлдөп турат. Азыр заман ошол болуп калды. Бекерге эч кимди жумшай албайсың, арзанга эч кимди жумшай албайсың. Илгеркидей студент, солдат же осужденный деген эч ким жок. Азыр баары саналуу базар экономикасы болгондон кийин анан баягы бетондун баасын 1000 сомдон берип атабыз, кирпичтин баасын 350 тыйындан берип атабыз. Ошондо орточо бир балага айына 18 миң сом, 20 миң сомдон чыгып калат экен. Орточо бөлүштүрүп келгенде.
Булар бригада болуп, ондон бирге болуп, бирден подъезди көтөрүп чыгат 20 күндө. Bir ayda бүтүрөт, ошону бөлүштүрүп келгенде акчасын 18 000 сом, 20 000 сомдон айланып калат экен. Андан сырткары биздики баягы питание өзүбүздөн, анан сырттан келген, Оштон келген бар, Көлдөн келген бар. Бул бизде иштеп аткан баары Кыргызстандын жарандары. 2009-жылы көп кабаттуу турак жайдын 30 батирлүүсү аяктап жашоочуларга тапшырылган. Баягы 30 үйлүүнү кубанттык, жакшы ойдо калдык, жакшы мненияларды уктук. Анан азыр 120 квартира салып атабыз. 120 квартираны баягы адамдын баарына эле сата бербей, каалаганын баарына сата бербей, медиктерге, мугалимдерге, госслужащийлерге, правоохранительный органдардын адамдарына ошолордун справкасын алып, возможностторун карап, төлөйлабы, төлөй албайбы, ал өзүбүз жактыда карап атабыз. 2-3 жылдык мөөнөткө үстөгү жок кредитке алгандардын басымдуу бөлүгү мугалимдер, врачтар жана көп балалуу үй бүлөлөр болгон. Элден угуп калды ушул жерде. Аурдин деген бир фирма бар, ошол фирма ушул на реальных условиях, беспроцентный условияда үйлөрдү кредитке берип атат деп. Анан ошол кабар менен келип ушул жерден насип болуп ушул жерден үй алып калдык. Анан эми бул жерде чын келгенде шарты жакшы, ысык суубуз да суу бар, кышта отопление бар, свет үзгүлтүксүз, азыр свет деле чоң маселе болуп калбады, өчпөйт, жакшы. Анан үйдүн негизгиси, эң негизгиси баягы азыркы ушул учурда элге ылайыктуу 5% условияда берилип аткан үй, эми көпчүлүк бизге окшогон жаш семьяларга ыңгайлуу болуп турат. Анан ушул эми баягы мезгилден пайдаланып Арслан байкеге бир чоң ыраазычылык билгизип кетким келет. Арслан байкеге окшогон адамдар бизде көп болсо Кыргыздарда, элди ойлогон, эл үчүн кызмат кылган, бийлик структураларында да, депутаттардын арасында да ошо Арслан байкеге окшогон адамдар көп болсо деп ойлойм. Бардык шарттар түзүлгөн. Жайкысын салкын, кышы жылуу, ысык муздак суулар үзгүлтүксүз берилет. Жаратылыш газы кошулган. Кыскасы, эч кандай кыйынчылык жок. Арыстанбек Абдылдаевге абдан ыраазыбыз дешет жашоочулар. Жеңилдиги үйдүн үйлүү кылды биринчиден, экинчиден бул квартирага төлөгөн акчаны биз фирмага төлөйбүз. Андан тышкары квартирага төлөгөндө жетпей калса квартираны биздин сатыбызга көнбөйт эле. Арыстанбектин жакшы жагы шартты көнүп элди кыйнабай, азыркы учурда жаштар дагы баары кыйналып турган учурда мындай элге керектүү үйлөрдү салып, элди камсыз кылып аткан Арыстанбек жөнөкөйлүгү, кичипейилдиги элдин камын көргөн жаштардан деп ойлойм. Аурдин көп тармактуу ишканасы кайрымдуулук иштерин өлкөбүздүн бардык аймактарында жардамга муктаж кайрыгар таңдарга багар көрөрү жок жана көп балалуу үй бүлөлөргө азык түлүк, кийим кечек, күнүмдүк керектелүүчү нерселерди берип, жылуу пикирлерин билдирип, элдин батасын алып жүрөт. Биз ошо эл журтубузга багар көрөрү жок карылар, томолой, жетим балдар, баягы майыптар деп коет, ошолорго барып биз жыл сайын бардык районго Кыргызстандан кыдырып бирден мишөгөнүн бир 3 литрден майын, жанагы моламоющий средство, калпак көйнөгүбүздү кийгизип, көңүлдөрүн көтөрүп, жетимдерге айтып, ошо жетим жетилет, бүтүн кетилет, силерден эр азамат чыгат деп айтабыз. Ошо карыгар таңдарга айтабыз. Багар көрөрү жок деп айтылып коет экен, баягы соц помощтон биз списогун алганда. Мүмкүн бала чакасы кайтыш болуп кеткен же турмуштун шарты менен алыстап кеткен, күйгө чыгып, өзүнүн түйшүгү менен кеткен, анан алар жаныңарда болбосо да мына биздей Кыргыздын эр азаматтары, мага окшогон эр жигиттер бар, силердин көңүлүңөрдү көтөрөйүн деп келдим, эстеп келдик деп, арттагы муундарыбызга сабак болсун деп ошондой көп жакшы иштерди кылып жүрөбүз. Ош шаарындагы башаламандык учурунда жабыр тарткандарга дагы 200 000 сом өлчөмүндө жардам көрсөтүшкөн. Мындан тышкары Ат башы районунун Дыйкан жана Кара суу айылдарындагы жаштарды элди ыйманга үндөп мечит курган. Ат башы районунан чыккан жаш ишкерлер менен бирге спорт мектебине теннис столдору, күрөшүүчү аянтчалары, боксерлорго булгаары колгаптарды, топторду, формаларды жана